Марсалиев Ташиев Бишкек менен Ташкенттин ортосунда чыңалууну каалагандардын ниетин таш каптырды. Саясий эксперт Марсалиев Кыргыз Республикасынын УКМКсынын башчысы Камчыбек Ташиевдин Ош облусунун Өзгөн районундагы Куршап айыл аймагынын тургундары менен талаштуу чек ара маселелери боюнча Ташкент менен жетишилген келишимге карата өткөрүлгөн жолугушуусу туурасында пикирин билдирди. Камчыбек Ташиевдин Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча өткөн митингге барган сапары ийгиликтүү болду. Мындай кырдаалда башкача позицияны ээлөөгө мүмкүн эмес болчу. Митингде ал иш жүзүндө тургандардын пикирин колдоду. Бул бирден бир туура кадам болду. Чек ара маселелери митингдердин же көйгөйлөрдүн билбеген адамдардын жыйындарынын жардамы менен чечилбейт. Жолугушуу башынан эле патриоттук маанайда өтүп жатканы көрүнүп турду. Ошентсе да бул Кыргызстандагы абалды корчутуп жибериши да мүмкүн болчу. Бирок Ташиев кырдаалды түшүндүрүүгө аракет кылды. Албетте 10 майдан кийин боло турган жолугушууда бул маселени өзбек тарап менен чечүү татаал болот. Бирок менимче алар деле кырдаалдын татаалдыгын Кыргызстанда демократиялык башка система бар экенин түшүнүп турушса керек деп ойлойм. Элдин эркин билдирүүсү бул жергиликтүү жамааттардын курултайы деп койсок болот. Бирок чек ара маселелери мындай курултайларда дегеле чечилбесин бардык адистер түшүнүп турат. Бирок иш жүзүндө келгенде кесипкөйлүк менен болбосо да бул маселелер кай бир даражада чечилет. Бизде бул калыптанып калган көрүнүш. Ошондуктан өзбек тарап баары бир ымалага келип, бул маселелер боюнча Кыргызстан менен тил табышат деп ойлойм. Анткени бизде башка система иштерин алар түшүнөт. Стратегиялык жактан алганда Өзбекстан чечүүгө тийиш болгон маселелер абдан эле арбын экенин Мирзиёев да түшүнүп турат деп эсептейм. Бул Кытайга чыгуу, бир алкак бир жол долбоорунун алкагында темир жолду куруу, суу сактагычтар сыяктуу маселелер. Себеби 21-кылымдын алтыны бул суу. Ташиев чебер сүйлөшүүчү катары туура позицияны кармады. Ал Өзбекстан менен болгон келишимдер үзгүлтүүгө учурашын каалаган саясий оюнчулардын ниетин таш каптырды. Алардын ою ишке ашса, Борбор Азия бирдиктүү экономикалык келечекте саясий да аймак боло алмак эмес. 30 жылдан чечилбей келген маселелер чек арадагы чыңалуу сыяктуу чечилбеген көйгөйлөр бойдон кала бермек. Учурда Тажикстан менен көйгөй чечиле элек. Ташиев сунуштаган биздин аймакта суу сактагычты куруу Тажикстан тарапка агып жаткан дарыялардын агымын жөнгө салмак. Бул маселеде Тажикстанды кыйла эпке келтирмек. Жалпысынан алганда тургундар менен болгон сүйлөшүүлөр ийгиликтүү өттү деп ойлойм. Тургундарда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы Тажикстан менен болгондой эле чыңалуулардын кала беришине кызыктар саясий жана геосаясий оюнчулар бар экени жөнүндө түшүнүк пайда болгону байкалды. Тургундарды бул жолугушуу канааттандырды. Ошондуктан алар саясий оюндардын куралына айланбайт деген ойдомун. Булак абал чекиткейжи. Эл уулдары ушундай болот. Элдин үнүн угуп чечип ордунда калтырды. Адахан Мадумаров Маймак Көксай жерлерин алмаштырып казактарга бергенде ошол жерден элдер суунун башын алып калышкан. Бирок ошол кезде суунун башын сактап калам дегендерде Көксай элин, Маймак элин ошол кезде бийлик жаш активисттерди камап, сабап белдерин сындырып, аягы кан төгүүгө чейин айланган. Карапайым эл суунун башын ошентип сактап калышкан. Эми эле Кимсанбаевич абакай болуп, күйөрман болуп чыкты. Ошол кезде эмнеге патриоттуулук сезими ойгону элек болсо керек. Же төрага болуп турган кезинде эл көзүнө көрүнгөн эмеспи? Бактыгүл Умунбекова. Шах Иммат. Бүгүнкү Өзгөндөгү жыйындагы эфирди башынан аягына чейин көрдүм. Элди жаманган эси жок эшектердин эңсегени ишке ашпай калды. Элди дүрбөткөн провокаторлор осол болду. Камчыбек Кыдыршаевич эл менен элдин тилинде эркекче сүйлөп, жада калса төркөй чагымчылдардан микрофонду жулуп алды. Кемпир-Абадты кыргыз-өзбек мамилелерин чайнап ооздоруна салып берди. Мужик экен. Андан тышкары Дубайдан үй алды деген маалыматты четке кагып, далилдеп ушакчыларды осол кылды. Жүрөгүндө жалыны бар экен, терең урматтоо. Кубанычбек Турдалиевди өөнү тааныбаган, чет өлкөдө жаткан коркок провокатор жана дүржүрлөр уу коргошун ичип албагыла. Асхат Усмонов. Качып кеткен Жунушалиев Азия News гезитинен 300 000 сом өндүрдү. Кайсы соттор көмөктөшкөн. Өткөн жылдын 5-6 октябрь күндөрүндөгү башаламандыкка себепчи болгон Үмүтбектин өлүмүнө жана жүздөгөн жарандарыбызды жарадар кылып кеткен ИИМдин андагы башчысы Кашкар Жунушалиев издөөгө алынганы менен эч кандай жоопкерчилик тарткан жок. Кой Таш окуясында да бейгүнөө жарандарды сабатып жарадар кылганы боюнча сот отурумдарына келбей,
куйругун түйүп жүргөнү белгилүү. Бул дүйнөдө зордук кылып залакасын тийгизген адамдар акыры жазасын алышат. Азия News гезити башында эле көз ачыктык кылыптыр. Биздин божомолдорубуз, сын пикирлерибиз убагында бааланбаганы менен Кашкар Жунушалиевдин ким экени мезгилдин өтүшү менен тастыктап берди. Кара жолтой министр катары иштей албасын, элге кедери тиерин алгач эле ачыктаганбыз. Кашан Кашкар крыс абы деген макалаларда анын жүзү каралыгы тастыкталган. Экс-министр ачык сындоого чычалап, Азия News гезитин жана башкы редакторубуз Арсланбек Сартбаевди сотко берип, 10 миллион сом өндүрүп алууга киришкен болчу. 1,5 жылдай соттошуп, акыры биз 300 000 сомго утулдук. Жогорку сотко чейин жарандык ишибиз каралган. А кездеги Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин соттору кыйла эле кысым кылганы эсибизден кетпейт. Алар Абдиева, Толубаева, Ильязова, Молоев, Осмоналиев, Батыралиев, Жунушпаев. Дал ушул ата аталгандар Октябрь районунан баштап Бишкек шаарынын жана жогорку соттун судьялары. Бул Фемида өкүлдөрү адилетсиз, мыйзамсыз чечимдерди чыгарышып, гезиттин ишин токтотууга кыйла аракет жасагандар. Акыры мындай соттор өмүдүрүлдү. Убагы келгенде жаза алышаарына ишеним күч. Чапкан сайын көз чыкпайт дегендей, кыянаттык, зулумдук кылгандардын тагдырлары жарга асылып келгенине күбө болуп атабыз. Ошентип Кашкар Жунушалиев качып кетсе да, жарым жылдай убакыттан бери сот аткаруучуларга жактоочусу аркылуу арыз жаздырып, Азия News гезитинен 300 000 сом өндүрүп алууга жетишти. Мындай аракет эркин басма сөздү муунту катары бааланат. Жыйынтыгында Кашкар Жунушалиев министр кезинде жазыксыз Үмүт Бектин өлүмүнө, ошондой эле ондогон жарандарыбыздын майыптыгына себепчи болуп, акыры эл карай албай бекинип жүргөнүн кантип жашырабыз, бийлик качан жазалайт? Булак Азия News гезити. Жер кетип жатса, сен эч үн катпайсың, тескерисинче колдоп жатасың, дейт ФБ достор. Чек араны акыры чечишип такташыбыз керек болчу да, туурабы? Ал эми чек ара маселеси биз каалагандай эле бир тараптуу чечилбейт болчу. Бир жерди алсак, экинчи жерди берүүгө туура келет. Нарын Айып агай айтып өткөндөй, чек ара маселесин эч бир өлкө жана ошолордун арасында биздин бийлик дагы эч убакта ачыктап элге жар салып чечкен эмес. Сүйлөшүүлөр жабык өтүп, качан гана жер такталгандан кийин элге кабарлап койчу. Болбосо чек ара такташууда чоң ызы чуу чыгат. Жана эзели чечилбейт ал маселе. Ташиевдин эл алдын ала берсин деген аракети өз башына муш болуп олтурат эми. Мейли чек арадагы чечилбеген бойдон калсын. Андан ары баягы эле баягы. Кудайдын куттуу күнү урушмай, талашмай, атышмай улана берет. Бул бир. Экинчи кесепети коңшубуз байкатпай жылып олтуруп 50 гектардан да көп жерди алып коюштары мүмкүн. Ошол себептен унчукпай олтурам. Бок ооздонуп, сөгүнүп кагынгандар аман болгула. Негизи эле чек арага тийишпей эле коюш керек эле, атса атышып, чапса чабышып жата бермекпиз. Мынча популист патриоттор кайдан чыкты? Кемпир абадка чуулдап каттагандай, токтогул суу сактагычына эмнеге каттабайсыңар? Ошончо жер суу үчүн күйгөн болсоңор, биринчи болуп катастрофалык абалга кептелген токтогул суу сактагычына жөнөмөксүңөр. Ташиев Кемпир абадты кайсы жерге алмашыптыр? Ошол бизге өткөн жерге эмнеге каттабайсыңар? Патриоттукту жабынып алып популист болуп жатасыңар. Ишенбейм. Бактыгүл Иманбек кызы. Любоюнун тилин жулуп алам. Камчыбек Ташиев ата-энесине асылгандарга эскертүү берди. 25 апрелде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Өзгөн районунун эли менен жолугушуу учурунда ата-энесине сөз тийгизбөө керектигин эскертти. Аны менен 500дөн ашуун жаран жолукту. Алар Өзбекстанга Кемпир абад суу сактагычын бербөө талабы менен чогулушкан. Жолугушуунун башында Ташиев элди Орозо айы менен куттуктады. Ошондой эле бардык маселе жакшы чечилерин айтты. Урматтуу эл журт, урматтуу туугандарым, баарыңыздарды Орозо айыңыздар менен куттуктайм. Орозоңуздар кабыл болсун. Алла Таалам баарыбызга тынчтык берсин, элибизге ынтымак берсин. Кудай буйруса бардык маселелер жакшы чечилет. Орозо маалында бири-бирибизге жаман сөз айтуудан алыс бололу. Бул жерге өзүбүздүн максатыбызды айтып берейин деп атайын келип олтурам, деди Ташиев. Андан соң жергиликтүү тургундардын бири сөз алып, Өзгөндө биз чоңойгонбуз. Жерибизди бере албайбыз, өзүбүзгө жер жетпей жатса, Өзбек тарапка Кемпир абадты эмнеге бердиңиз? Элдин жерин атаңыздын, апаңыздын жериндей менчик жерди кылып бересизби? Деп айткандан кийин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев анын колунан микрофонду жулуп алып, атам менен апама асылбай сүйлө, деп жооп кайтарды. Андан кийин трибунадан сөзүн улап, урматтуу эл журт, мен кайра кайталап айтып коеюн. Ким менин атама же апама сөз тийгизе турган болсо,
любоюнун тилин булуп алам. Атама апама асылбагыла. Көрдүк таятам тайынымден бери асылды. Аларга асылбагыла деди. Булак турмуш чекит KG.